Кече Бишкек Ош жолундагы автокырсыктан 2 киши каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук жол милициясынан кабарлады. Кырсык саат 13:30 чамасында Суу Самырдын тушунда болгон. Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунан айдап бара жаткан киши рулду башкара албай, оор жүк ташкан Volvo менен кагышкан. Анын кесепетинен минивенден 2 киши көз жумуп, дагы 2 адам Жайыл райондук ооруканасына тез жардам менен жеткирилген. Itтердин үргөнүнө көңүл бурбайм. Жолумдан үрүп чыккан, анча-мынча itтерге көңүл бурбай, баш көтөрбөй иштей беришим керек. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигинин каралоолор тууралуу берген суроосуна жооп берип жатып билдирген. Буга чейин камактагы Мелиз Аспеков, Жапаров менен Ташиевдин ортосунда пикир келишпестиктер бар деген кептерди айткан. Президент Аспеков, Темиров дегендердин жалалары мага чымын чаккандай да болбойт деп жооп берген. Ошондой эле каралап жаткандарды өнүгүүнү көргүсү келбеген эл душмандары деп атаган. Таластагы Нылды айылында унаанын ичинен 60 жана 61 жаштагы 2 адамдын сөөгү табылганы айтылды. Адам өлтүрүүгө шектүү катары маркумдардын биринин колунда койчу болуп иштеген 42 жаштагы киши кармалган. Милициядан алардын ортосунда карыз боюнча пикир келишпестик болгонун билдиришти. Тергөө уланууда. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эмбанк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналууда. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосом, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Мугалимди жемелеген аялга 1000 сом айып салышты. Балдардын көзүнчө мугалимди жемелеп ыйлатып кеткен аял педагог кызматкерине сый көрсөтпөө беренеси боюнча жазаланды. Ага 1000 сом айып пул салынды. Мугалим окуядан соң жумуштан кеткени маалым болгон. Билим берүү министри ага жумушка кайтып келүүгө жардам берүүнү убадалаган. Биз өзүбүздүн мурдагы киминди унутта калтырбай, тойлордордо жөндөтөштүк. Аралашкан тамак жеген 3000 жаштагы египеттик аялдын сыры ачылды. Чикагонун Талаа музейинин окумуштуулары компьютердик томографиянын жардамы менен мындан 3000 жыл мурун каза болгон жогорку даражалуу египеттик аял жөнүндө жаңы маалыматтарды ачышты. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, кийинки жашоодо денеси формасын сактап калуу үчүн трахеясына мойнун кармап турган атайын толтургуч салынып, иги дүйнөдө көрө алыш үчүн көзүнө жасалма көздөр киргизилген. Анализ көрсөткөндөй, аял 30-40 жаш курагында каза болгон. Тиштерин эскириши анын тамак ашында кумдун көп экенин көрсөткөн. Бул анын социалдык абалын жана жашоо шарттарын түшүнүүгө жардам берет. Бул ачылыштар байыркы Египеттин сөк кою каада салттары жана акыретке өтүү үчүн даярдаган ырым-жырымдар жөнүндө уникалдуу түшүнүк берет.
Садыр Жапаров Сауд Арабияда. Садыр Жапаров Биргелешкен Араб Ислам саммитине катышуу үчүн Сауд Арабияга барды. Президент аэропорттон Эр-Рияд провинциясынын губернатору жана башка расмий өкүлдөрү тосуп алган. Белгилей кетсек, саммитте жакынкы чыгыш аймагындагы учурдагы кырдаал дагы талкууланары айтылган. Каражаттары жоқ. Жөніне формача милицияларға ташырып ошол учурда Самат Ажыгулович машина таш деген. Тиги кой ташка барардын алдында. Оларды тизип мынтип карасам, жетпейт экен. Газ жетпейт. Ана мен начальник болуп бирөөдөн тазалмак болом. Кайсы бетмем? Лучше балдарга кийиздим. Анан мен как командир сонун отряддын алдында турдум да, боюм дагы бийик. Ошончо мага таш тийип калды. Ошондо көрдүм. Качкандар качып эле кетти. Бишкектен гематома толуп калды, 2 жолу операция кылды. Анан кийин мен комага түштүм. Комадан маскага учуп кетпедим бе? Полковник Самат Курманкуловду Москвага жөнөтүү чечими Буртенко атындагы нейрохирургия борборунан атайын келген. Ошойдон эчтеке билбейм. Койгондум, көзүм ачсам 40 күн өткөн. Ар бир 2-3 ай сайын 10 күндө капельница алып турам. Укол капельница албасам башым сыздап сынат дедим эле. Погода алмашканда невыносимый боль. Почти мыякта жокто, череп жокто мыякта. 15 сантиметр череп жок мыякта. Катты ооруйт. Капельница алгандан кийин жыргап калам, 1-2 ай дары ичпей калам. Турцияга да барып келбедим, билесиз да. Президент Сатырдын кожоюшу жөнөтпөдү. Өзү төлөп Турцияга леченияга жүрүп 1,5 айда жүрүп келдим аякта. Чамаданын көтөрүп алып, мен теге милиция болушум керек. Сен врач болчу. Врач сенин колуңдан келет, баары колуңдан келет деп ошонсом, жок, бир тукумдан бирөө чыгыш керек. Шалтадан бир милиция чыгыш керек. Анан кийин кетти, барып окууга өттү, окуду. Өзү кичинекейинен баштап сергек, тырышчаак болчу аябай. Анда эмне союз тарады, кийим жок, тамак жок, акча жок. Иши кылып ар кайсы жерге иштеп жүрүп окуду балам. Окуп, окууну бүттү. Тың аябай иштермен бала болчу. Өзүнүн жашына аябай көп татаал жолдорду басып өткөн опер кызматкерлердин бири болчу. Расследовать этип ошол кезде кимдердин кандай болгондорун, жетекчилер кандай кылыш керек эле ошол кездечи. Ошолордун баардыгын караса, көп немелер чыгат. Конечно, баягы без ошибок не бывает. Катачылык кетирген кызматкер болбойт. Ну, аябай эле нелепый случай да. Бул Саматтык. Ошо министр болчолордун бири болчу. Жүрүш-турушу, сүйлөгөн сөзү, кылган иши бет министрликке тазактуу жигиттердин бири эле. Өткөндө октун машинасына, мени жүргөн машинасына алып койтурдук. Турмуз болду да. Саматтын машинасын деле көрө калды. Ким болсо да кайрып берсе болмагылы. Пенсиясын беришти. Бул эмнеге жарайт? Пенсия деген кичинекей эле да. İçken darısın öyle жетпейт. Kança kadar şahitlerden berdi. Men деген пенсиямды көтөрүп бир деп жазгам да. Самат мыйзам ойу көтөрүп айткан кечирип кой. Бирок жана бирөөнүн жардам беребиз деп 500 000 жардам берди. Мага окшогон генералдар, кабинетный генералдар 60-70 000 сом алса деп сураштасам. А неужели
bir kişinin пенсиясын көтере албайт. Азыр өкмөт Кудайга шүгүр да только председатель кабинет министров Акылбек Үсөнбек Шемеев право экен. Менде деле уят бар да жыл сайын акча сурай бермек билем. А президент өзүнүн пенсия болушун алып турсам деген ойда. Уяттым кайра жардам берди. Итак, мен ден соолугум үчүн мамлекет көп акча берди. Саясат деген балакет турбайбы? Министрлердин башынан аттап кете берет экен да. Карабайсызбы эми? Bir prezident менен тирешип бизди салып берди да. Биз деген министрлер буйрук аткарабыз да. Анан тигинин министрасы, мунун министрасы билбеш керек. Эки ортодон эле байкуш министр жапа жегип атпайбы? Бирок эч ким эшик болбойт, баягы эле милиция эл менен кагыштырып атпайбы? Бийлик туура эмес калып туруп, эл менен милицияны постоянно кагыштырат, биз жаман көрүнөбүз. Абдан туура эмес кадамдар болчу. Ушул жагын абдан жаман көрөм, саясаттын курал кылбаш керек милицияны.